Kança fundament tutup kaldı? Tak 17 fundament kaldı. 17. Bir keçeye giden 6 grupa kirgizdik. Hazır 2 günde 6'dan biter. İyul'un ayağına var o. Yok Ağustos'a var. Ağustos'a var. Vega kampanyası geliyor, gün tartibine girdi. Düşüngen jokмун, катуураак айтсаңыз. Коопсуз шаар боюнча Vega kampanyası geliyor бул жака? Шайлоо Карыбекович, бул боюнча фракциянын чечими керек или комитеттин чечими керек? Ошол чечимдерин чыгарып алып келсеңиздер. Fraksiyanın çeçimleri dayar boldu da biz Vega kampanyasını bul жерге келип сурайлы. МВД өкмөттүн өкүлү бул боюнча 2 айдан бери маселе чече албай атат. Ар бир комитеттерде коопсуз шаар боюнча чоң бизнестер кетип атат. Комитеттерге кирип ар кимди ортого салып булар өткөрүп атат. Штрафтын баасы түшпөй жатат. Бул жерде айдоочулардан наразычылык каттар көп. Алар эч бир нерсени түшүрбөй Vega компаниясы экинчи толкунду баштап атат булар. Ошон үчүн биз өзүнүн сурайлычы бул эмне деген компания, каяктан келди, кандай келишим түзгөн, кайсыл ведомстволор менен түзгөн. Бул жерде чоң коррупциялык схеманын жыты-жыттанып атат. Чакырып бериңизчи, биз сурайлы, бул суроолор аябай көбөйүп кетти. Рахмат. Эске алабыз. Үчүнчү микрофон. Үчүнчү. Саламатсыздарбы? Суроо берүү үчүн Атазов Шайлебек Карыбековичке берилет. Рахмат. Бул мыйзамда 93-чү берененин 2-чи пункту өмүр бою эркинен ажыратуу түрүндөгү жазаны 20 жылдык мөөнөткө эркинен ажыратуу түрүндө жазага алмаштыруу деп турат да. Эгер өмүр бою эркинен ажыратылган адам жаш балдарды өлтүргөн болсо, же ал мамлекетке чыккынчылык кылган болсо, оор кылмыштарды кылып эркинен өмүр бою ажыратылса, аны биз эмнеге 20 жылга алмаштырышыбыз керек да? Же бул жерге конкреттүү бир кайсыл жазаларды 20 жылга деп көрсөтүлүп койбопсуздар да?
Тавал Гапрыч. Экинчи пунктун карасаңыз. Жооп бериңиз. Жооп берип койсоңуз. Бул жерде мындай болуп турат да, бул законго 20 жыл деген өмүр бою соттолгондор боюнча бул президенттин укугу да ырайымдуулук. Жана сиз айткандай категорияларды президент помиловка актысына кол койгондо комиссия карап, анан сунуштарын берет. Ага барбастыр президент? Жок, ошол сиз ким, кандай кызматыңыз? Мен Жамыканын биринчи орун басарым. Муралиев. Жаза аткаруу кызматынын биринчи орун басары. Гүлшат Кадыровнан микрофон күйүшүп калачы. Гүлшат Кадыровнан микрофон. Так жооп берсеңиз, өмүр бою эркинен ажыратылган адам жашы жетилектерди зордуктаган болсо, жаш балдарга бир педофилдик кылган болсо, мамлекетке чыккынчылык кылып бүт сатып кеткен болсо мамлекетти, өмүр бою эркинен ажыратылган ушуга кирип кетпейби деген маселени айтат. Жок, буга кирбейт. Анткени көрсөтпөпсүздөр, анан кайсыларга 20 жылды бересиздер? 20 жыл эми бул баарын эле распространяться эткен жерде көрсөт, өмүр бою эркинен ажыратуу. Можно я немножко это самое... Өмүр бою эркинен ажыратуу жазаны 20 жылга алмаштыруу деп атат да? Шайлабек Арбекович, можно я прокомментирую? Пожалуйста. Дело в том, что там нету прям такой четкой статьи, где за государственную измену или за такие тяжкие преступления делается замена. Это на усмотрение комиссии, это во-первых. А во-вторых, как раз вот в новом законе исключена норма, где за особо тяжкие применяется помилование. Слова особо тяжкие, их нету, а государственная измена как раз идет в соответствии с этими критериями, относится к особо тяжким. И поэтому государственная измена и тяжкие преступления под помилование по данному законопроекту не попадают. А көрсөтүп койсо болобу ушул жерге кайсыл жазаларды эркинен ажыратуу? У вас на мониторе есть законопроект, там есть сравнительная таблица, и там видно, какие нормы исключены, какие нет. Нет уже здесь коротунду. Вы просто поднимите на мониторе. Сейчас мы рассматриваем в третьем чтении документы на мониторе с первого чтения, потом идет второе чтение и третье чтение. В сравнительной таблице там показано, что особо тяжкие не попадают. Но если не попадает, хорошо, согласен. Спасибо. Журналисттик иликтөө чыкты. Баткендеги жанакы күйүп кеткен 27 заправка боюнча. Тилекке каршы жогорку кеңештин депутаттарынын атына дагы көө сүркөлүп жатат. Анан ГКНБ өзүнүн опровержениясын берди. Биз да ошого депутаттар бир мындай укуктук баа берип койбойлубу? Башка 120 депутаттын атына дагы сөз тийип жатат. Рахмат. Рахмат. Урматтуу депутаттар, ушуну менен